Каракол шаардык мэриясы 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнүндө балдарга көңүл буруу максатында бюджеттен 200 000 сом каражат бөлгөн. Шаардагы Ирада Телегей балдар үйлөрүнөн фостердик үй бүлөнүн балдары, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар ата-энелери менен келишкен. Оюн аянтчасында бир күн бою акысыз ойноого мүмкүнчүлүк алган балдар үчүн ысык тамагы да уюштурулган. Каракол шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген 486 жаш бала бар. Былтыр ушундай бир иш-чара уюштурсак ата-энелерге жана балдарга абдан жаккандыгынан быйыл кайтадан кайталап атабыз. Бирок ошол программабызга дагы өзгөчөлүк кылып баргандай дагы бир оюн зокторду коштук. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мынакей бүгүн ушул Руслан кафесинин ойногон залында эртеден кечке чейин ар бир бала бекер ойногонго мүмкүнчүлүк болот. Аларга тамак ашы дагы уюштурулат жана ошол мезгилде эле аларды өнүктүрүү дагы площадкалары уюштурулган. Биздин биякта атайындап үйрөтүлгөн волонтерлорубуз жана ошондой эле биздин шаар ичиндеги ушул майып балдарга атайындап кызмат кылган дагы мекемелер дагы бияка келип иш кылып атышат. Мен ойлойм, ошо балдарга дагы бул бир четинен эс алуу дагы, экинчиден дагы бир өнүккөнгө дагы бир мүмкүнчүлүк болот деп. Кусейин Эсенгожоев атындагы Ысык Көл облустук балдар китепканалык борбору тарабынан Курчак театры көрсөтүлдү. Бул деген бир аз болсо дагы көңүлдөрүнө, бетине жылмаюу, бир аз жылуулук алып келет деген ойдобуз. Жакшы бир маанайда бүгүн болот деп ойдобуз. Каракол шаардык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгында учурда 1000ге жакын 986 ден соолугуна мүмкүнчүлүгү жарандар катталган. Анын ичинен 486 бала. 486 баланын ичинен ДЦП шал оорусу менен 86 бала ооруп. Ошондой эле жеке ассистент менен азыр жана персональный ассистент деп койгон 145 киши. Бул боюнча да бизден жеке ассистент катары өзүнүн акчалай маанайын алып, айлык маанайын алып жатат. 5 жаштагы Адемин денеси Бермет Мамытова шаардык мэриянын мындай уюштурган иш-чарасы балдардын маанайын көтөрө алаарын белгилейт. Балдардын да көңүлүн көтөрүп, бир аз болсо да ооруса да кичине жеңил болуп калат да. Биз үчүн деле, балдар үчүн деле. Анан жакшы оюндарды коюп атат. Рахмат, аябай ыраазыбыз. Каракол шаардык мэриясы шаардагы 78 мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ар бирине 1000 сом жардам көрсөтүүнү колго алган. Ал эми Каракол шаардык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын баштысынын айтымында 2021 жылдын октябрь айынан тарта жөлөк пул 200%га чейин көтөрүлгөн. Былтыркы өзүңүздөргө белгилүү болгондой президентибиздин жарлыгы менен 2021 жылы 1 октябрдан баштап быйылкы күнгө чейин 200%га чейин көтөрүлдү. Мурда мисалы 1,5 миңден 3 миң 4 миңден алып жүрсө азыр 8 миңге чейин алып калышты. Ошондой эле жана жеке ассистент деген жакшы иш-чара болду. Бул мурун 18 жашка чейинки балдар алып жүрсө, азыр 18 жаштан өткөндөн кийинки төшөктө жаткан жана оор турмушта кырдал болгон адамдарга дагы ошол жеке ассистент акчасы төлөнүп келатат. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга колдоо көрсөтүү максатында облуста 1 айлык жарыяланып, анын алкагында бир катар иш-чаралар уюштурулган. 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата демөөрчүлөр тарабынан азык-түлүк баштыкчалары дагы даярдалууда. Салтанат Керимкулкызы, Алтынбек Исаев, Ысык Көл жаңылыктары.